Нөшөлүү жамгырдан улам Ош шаарын таза суу менен камсыз кылган Ак Бура дарыясына Кызылкыштак жылгасынан сел түшүп таза суу берүүнү өзгүлтүккө учуратат. Бул көйгөй көп жылдан бери уланып келгендиктен эки долбоор натыйжа берген эмес. Азия өнүктүрүү банкынан $3 миллион грант катары бөлүнүп, жаңы долбоор май айынын аягында башталышы мерчемделүүдө. Шаардын калктуу кичи райондорунун көпчүлүгү Ак Бура дарыясынан таза суу менен камсыздалат. Суу толтуруучу кампы ачык жайдан алынгандыктан нөшөлүү жамгыр жааганда Озгур айылынын жака белиндеги жылгадан сел түшүп, сууну улайлаштырып нормадан чыгарат. Бул учурда таза суу берүү токтотулуп, суунун тазаруусуна убакыт керектелет. Бүгүн дагы белгиленген кичи райондордо таза суу берүү белгисиз мөөнөткө чейин токтоду. Эртең менен жылгадан сел түшүп, суунун ылайкуулук көрсөткүчү 8480 мм граммга чейин жеткен. Көйгөйдү чечүү үчүн алгачкы долбоор 2007-2008 жылдары шаардык казынадан 23 миллион сом бөлүнүп ишке ашпай калган. Андан кийин Азия өнүктүрүү банкы 2010 жылы 11 миллион 800 миң АКШ долларга инфильтрациондук галерея системасында суу тосмосун курган. Долбоор 25% гана жарамдуу болуп калган. Шаардык суу канал мекемеси долбоорлорду жүзөгө ашырууда алардын сунушу эске алынбай калганын айтты. Бизден проект сомнительный, долбоор сомнительный болгондуктан биз тараптан Ош шаар суу канал ишканасынан мэрияга каттар берилген да. Буну токтоткула, сомнительный проект болуп атат деп. Бирок ошого карабастан курулуш иштерди аяктады, бирок ошол долбоор ишке ашкан жок. Натыйжа берген жок да. Андан кийин дагы 2010-2011 жылдары Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган инфильтрационный галерея деп, бул чет мамлекеттерден, чет өлкөлүктөрдөн келип, жок ушуну курсак чечилет маселе деп, бирок ал маселеге дагы биз жактан каршылык көрсөтүлгөн, бирок ага дагы карабастан курушту, бирок ал долбоор дагы натыйжа бербеди. Эми натыйжа бербеди дегенде толук кандуу натыйжа бербеди. Ожидаемый биз күткөн натыйжаны бербеди да. Бул жерден азыр биз айтсак, ошол долбоор 20-25% гана иштеп атат. Эл аралык банк баштапкы долбоору натыйжа бербегендиктен таза суу көйгөйүн чечүү үчүн $3,5 миллион грант караган. Үчүнчү долбоордо сел түшкөн жылгадан өйдө дарыяга 2 км 400 метр аралыкка чейин ийри 2 көлөмдүү суу түтүгү тартылат. Долбоор ийгиликтүү ишке ашса, шаарда таза суу көйгөйү 80-85%га чечилүүсү мүмкүндүгүн адистер белгиледи. Ушул жылгада мына жогору бир 100-150 метр жогору труба тартылып келет, 2 километр. 2 труба тартылып келинет дагы, мына жылгадан жогору орнотулат. Ошол жака водозабор орнотулат дагы. Бул мына жылгадан ылай суу түшсө дагы тиешеси жок. Биз жогору жактан таза сууну ала беребиз. Бирок ушуну айта кетишибиз керек. Эгерде Папан суу сактагычынан суу ылай келе турган болсо, ал долбоорубуз дагы иштебейт. Бирок салыштырып мындай анализге карап туруп айта турган болсок, скажем, бир жылына 10 жолу суу токтой турган болсо, 8 жолусу мына жылга аркылуу токтолот дагы, 2 жолусу Папандан келген ылай суу аркылуу токтотулат. Негедир быйылкы жылы Папандан биринчи башталып кетти. Анан өзүңөр көрүп атасыңар, акыркы 3-4 күндөн бери тынымсыз жаан болуп атат. Ошондуктан биз тазаланып сууну бергенден эле кайра токтотушка мажбур болуп атабыз. Азыр дагы өзүңөр да көрүп келсеңер керек, мына суу өтө ылай болуп агып атат. 8400 миллиграмм 1 литрге ушундай көрсөткүч болуп атат ылайкалыгы. Норма боюнча бул 30 гана миллиграмм болуш керек да. Эми ушул пока туманча элге суу бере албайбыз. Бирок көпчүлүгү түшүнүшү мүмкүн, бул суу жок десе Ош шаарында толугу менен суу токтоп калган экен деп. Бул шаардын бир гана бөлүгүндө. 8 май 2021 жыл, Алайска 35, Ош шаары. Бир жуманын аралыгында 2 рет таза суу берүү токтоп, шаардыктарды түйшөлттү. Каланын айрым аймактарында 3 күн бою таза суу жок болуп, нааразычылыктарды күчөткөн. Таза суу берүү авариялык токтотулган учурда ишкана суу ташуучу водовоздор менен көп кубаттуу үйлөрдүн жашоочуларына жеткирүүдө. Жашоочуларым бар şu кезекте. Мынау Айтмат Кадырбаевдин убагында ол чойгон чоң мен калп айтпасам 53 миллион ошончо 53 миллион тегерегинде акчалар бөлүнгөн да. Ошондо айткан, элге чыгып айткан, Айтмат Кадырбаев айткан. Мынакей эми Ош шаарында жамгыр эмес, таш жаса дагы суу өчпөйт депчи. Мына бүгүнкү күндө дагы деле ошол эле нерсе кайталанып келатат да. Эми мынабул бүгүнкү күндөгү иштеп аткан, буга чейинки иштеп келген мэрлер дагы негедир ушул нерсенин бир аягына чыкпай, мындай кайдыгер караппы же бир мындай жакшы бир аракети көрүнбөй атат да. Бул нерсени чечип койсо болмок да.
Қалада 300 миңден ашуун таза суу колдонуучу расмий катталган Ак Буура дарыясына Папан суу сактагычына жакынкы жылгалардан сел жүрсө дагы таза сууну үзгүлтүккө учуратат. Жашоочуларга суу сактагыч ыкмасы аркылуу таза суу берилгендиктен нөшөр жаанда жана жер көчүп ылайланганда суу берүү токтотулуп келет. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. 11 май күнү эртең менен саат 8-де ушул жылгадан нөшөрлүү жаан чачынын кесепетинен ушул жылгадан ылай суу түшүп Ак Буура дарыясын булгаганын кесепетинен Ош шаарына таза суу берүүнү 8:15 8:20 убакыттарда Ош шаарына таза суу берүүнү токтотконбуз убакыты. Бирок азыр мына өзүңөр көрүп атасыңар, суу тазаланып баратат. Тазаланары менен кайра беребиз. Эртең мененки бул неменин показатели, бул суу ылайкалыгынын показатели 8480 мг на литр болгон да. Бул деген 1 литрде 8,5 грамм ылай дегенди түшүндүрөт. Бул азыр акыркы маалыматка караганда 800 мг на литрге түштүк. Где-то bir сааттын ары бери дагы суу эсе ушул турушта турса, мына дагы жамгыр жаап, дагы ылай түшпөй турган болсо, 1 саат тегерегинде кайра сууну Ош шаарына берүүнү жандандырабыз. Бул көйгөйдү чечүү боюнча бир нече жолу мындай Ош шаарынын шаардык деңгээлде аракеттер көрүлгөн. Бул 2008-2009 жылдары подрусловой водовод долбоорун ишке ашыруу каралып, Ош шаардык бюджеттен 23-24 миллион акча каражаты бөлүнүп, курулуш иштери жүрүп жаткан. Бул жерден эми курулуш иштерин Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы аркылуу жүргүзүлгөн жана ошол жерде подрядчиктер жүргүзгөн да. Бирок ошол мезгилде бизден проект долбоор сомнительный болгондуктан биз тараптан Ош шаар суу каналчыканасынан мэрияга каттар берилген да. Буну токтоткула, сомнительный проект болуп атат деп. Бирок ошого карабастан курулуш иштери аяктады, бирок ошол долбоор ишке ашкан жок. Натыйжа берген жок да. Андан кийин дагы 2010-2011 жылдары Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган Ош шаарынын калыбына келтирүү долбоордун алкагында Ош шаарынын 2010 жылкы июньский событиядан кийинки Ош шаарынын калыбына келтирүү долбоорунун алкагында таза суу маселесине дагы бир топ акча каражат бөлүнгөн. Бирок ошондо дагы инфильтрационный галерея деп, бул чет мамлекеттиктерден, чет өлкөлүктөрдөн келип, жок ушуну курсак чечилет маселе деп, бирок ал маселеге дагы биз жактан каршылык көрсөтүлгөн, бирок ага да карабастан курушту, бирок ал долбоор дагы натыйжа бербеди. Эми натыйжа бербеди дегенде толук кандуу натыйжа бербеди. Ожидаемый биз күткөн натыйжаны бербеди да. Бул жерден азыр биз айтсак, ошол долбоор 20-25% гана иштеп атат. Бирок ал 20-25% ал Ош шаардын немесин чечпейт да, немесин керектүүсүн чечпейт. Андан кийин кайра эле ошол маселени чечүү боюнча бир топ иш аракеттер аткарылып, кайра эле Азия өнүктүрүү банкы тарабынан грант бөлүнүп, алар өздөрү жок, биздин башындагы долбоорубуз ишке ашпай калды, бирок мына дагы бир долбооруңарды каржылап беребиз деп, бүгүнкү күндө ошол долбоорду ишке ашуу алдында турат десек болот. Бул азыр перенос водозаборду. Мына биз турган жылганда, ушул жылгада мына жогору бир 100-150 метр жогору труба тартылып келет, 2 километр. 2 труба тартылып келинет дагы, мына жылгадан жогору орнотулат. Ошол жака водозабор орнотулат дагы. Бул мына жылгадан ылай суу түшсө дагы тиешеси жок. Биз жогору жактан таза сууну ала беребиз. Бирок ушуну